Ракета, ракетчик. Сөздүн уңгусу ты тамгасы менен бүтүп атат. Демек буга чик сөз жасоочу мүчөсү уланып жасалат. В остальных случаях образуется при помощи щик. Калган бардык учурларда щик сөз жасоочу мүчөсүнүн жардамы менен жасалат. Мисалы, сварка, сварщик. Р менен бүтүп атат бул жерде уңгусу сөздүн. Ошондуктан ага щик мүчөсүнүн сөз жасоочу мүчөнү кошобуз. Камень, каменщик. Так, Н тамгасы менен бүтүп атат. Демек биз щик сөз жасоочу мүчөсүнүн жардамы менен бул сөздү алабыз. Таш менен иштөөчүлөр, каменщик. Сварка, сварщик, ширетүүчүлөр деген сөз кыргызча. Эми сиздерге тапшырма. Өз алдыңарча бул сөздөрдөн жаңы зат атошторду түзүп көргүлө. От данных слов образуйте существительное со значением лица. Предпринимать, грузить, писать, гитара, составить, защита, связь, метод, журнал, захватить, подписать, выдумать, переводить, передать, чайхана. Ушул сөздөрдөн кандай жаңы зат атоштор жасалганга мүмкүн экен? Бул зат атоштор сөз түрдө адамды билгизсин. Жана өйдөгү мисалдардагыдай чик, шик, ист жана башка сөз жасоочу мүчөлөрдүн жардамы менен жасап көрүңүздөр. Сабагыбыздын бул бөлүгүндө поговорим, сүйлөшөбүз деген бөлүк бул. Бул жерде эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Караңыз, бул жерде дагы бир город, городской транспорт дейт. Шаардагы транспорттарда кантип сүйлөшсөк болот? Кандай диалогдор болушу мүмкүн? Ушул жөнүндө сөз болот. Прослушайте текст стихотворения Благову «Тонкость выражений». Благовтун «Тонкость выражений» деген ырынын угуп көрөлү. Я в автобусе стоял. Вдруг на повороте кто-то сзади мне сказал: «Вы сейчас встаете?» Нам к ответу бы призвать этого героя. Объясни, как может встать тот, кто едет стоя? Так, второе. Вы сходите? Сходят только с ума. Прочитайте тексты вслух, ответьте на вопросы. Как нужно обращаться к попутчикам в городском транспорте, когда вы ходите? Эми бул тексттерди өз алдыңарча үнүңөрдү чыгарып окуп чыгып, төмөнкү суроолорго жооп берүүгө аракет кылгыла. Как нужно обращаться к попутчикам в городском транспорте, когда вы ходите? Шаардык транспортто, коомдук транспорттордо чыгып атканда, түшүп калып атканда жаныңардагы адамдарга кантип кайрылсаңар болот? Мына өйдөгү көрүнгөн мисалдардын кайсынысы туура, кантип айтыш керек эле? Ошол жөнүндө ушундай жоопторду бериңиздер. Эми роддор жөнүндө улантабыз сөздү. Существительные, основа которых оканчивается на мягкий знак, могут быть как мужского, так и женского рода. Например, день мужского рода, а тень женского рода. Бул жерде сөздөр, зат атоочтор жана өйдө айтып өтүлбөдүбү? Бул мягкий знак менен ишкертүү белгиси менен бүтүшү мүмкүн экен. Бул ишкертүү белгиси менен аяктаган зат атоочтор мужской родко дагы, женский родко дагы кириши мүмкүн экен. Бирок муну кантип аныкташты кийинки сабагыбызда кененирээк токтолуп айтып беребиз. Себеби муну азыр өз алдынча айтып жалгыз түшүндүрүү мүмкүн эмес. Кийинки сабакта биз падеждерди, жөндөмөлөрдү өтөбүз, ошого байланыштырып айтып берсек түшүнүктүүрөөк болот.